Giyerge giyimimiz çok. Dokumentlerimizin bari örtlenip gitti. Оор кырсыкка кабылган Жээнкүл Турсуналиеванын айтымында от тутанганында үйүндө эч ким болбогон. Ал эми алгачкы териштирүүлөр жана тактоолор өрттүн чыгышына мештен түшкөн чок себеп болгондугун көрсөтүүдө. Эгерде кошуна колоңдор жана куткаруучулар өз убагында өчүрүп калбаганда там короо жай менен сапырылган күнгө айланмак. Бактыга жараша алардын аракеттеринин аркасында бир бөлмөсү жарым жартылай сакталып, анда эптеп күн кечирсе болчудан. Бирок калган үчөөсүндөгү оокаттар, орунчу төшөнчүлөр жана эң башкысы документтердин баарысы күйүп кеткен. Азыр мен ар кимдин үйүндө бир жума жашагам. Кийерге кийимибиз жок. Документтерибиздин баары өрттөнүп кетти. Азыркы биздин абалыбыз ушундай. Арийне, тилсиз жоонун айынан мына ушундай жагымсызга кабылган үй бүлөгө же айыл өкмөттөн же район, облус бийликтеринен караманча жардам жок. Анткени жергиликтүү казынада мындай күтүүсүздөргө атайын каражаттар каралган эмес. Эгер үй камсыздандырылганда зыяндын орду толугу менен төлөнүп берилмек. Бирок жабырланган тарап мындан эч кабарсыз экендиги билинип отурат. Андыктан кошуна колоңдору жана айылдаштары мүмкүнчүлүктөрүнө жараша колдоолорун көрсөтүүдө. Мешин коюп, бул айыл тургундары менен демөөрчүлөр ошол морун алып келип берип тагып ошо эме кылып беришти. Биз көмүрүн жүрүп бергенбиз ошол күнү эле. Келип анан ошол жакта жашап атат азырынча. Анан айыл өкмөттүн бюджетинен дагы жеке адамга каражат карай албайбыз. Андан тышкары 1 тонна көмүр алдырып койдук. 5 балалуу Жээнкүл Турсуналиеванын өмүрлүк жолдошу экинчи топтогу майып, эмгекке жөндөмсүз. Ошого жараша ал өзү жалгыз иштегендиктен тапканы телегейди тегиз кыла бербейт. Ушуну улам жакында эле банктардын биринен насыя алып, үй үчүн күндөлүк керектелүүчү муздаткыч, эмеректер жана телевизор менен толуктаган. Эми минтип алардын баарысынан көздү ачып жумганча ажырап отурат. Биз айылдан бирин экин майда чүйдө жардамыбызды, колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Анан ушул жардамга муктаж болуп турган үй бүлө азыр колдон келген кайдыгер карабаган атуулардан болсо жардам сурайт элек. Ошентип үйүн кыш шилдесинде тилсиз жоо жалмаган Турсуналиевдер жалпы журттун жардамдарына муктаж. Айланайын эл журту колуңардан келишинче жардам берип коюңуздар өтүнөм. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын району.